Салам достор, биткоин кэш криптовалютасы боюнча техникалык анализ жүргүзөбүз азыр. Бул биткоин кэш монетасы, бир монета $592. Бул өсчү деп болот. Бул XRP-га окшоп өсчү деп болот. Жана XRP кээ бир монеталарга окшоп треугольник чыгып атат да. Мен силерге түшүндүрүп берем. Мисалы, XRP-ны алсак, бул тоже треугольник чиген азыркындай. Анан өскөн достор, көрдүңөрбү? Мен де XRP маяка жеткенде мен баарын айткам, что өсөт алгыла депчи. Мисалы, мен өзүм 0.54 центтен 50 000 сомго эле алып койгом. Маяка жеткенде мен вообще 300 000 сом таап алдым да, 300 000 сом чыгарып кеттим. $2.70-2.93 сатып атыпчы. Уже медвежка медвежий рынок башталган XRP-ны уже көрүңөр, түшүп баштаган. Мисалы, XRP-га окшоп дагы кайсыл монеталар, мисалы Binance Coin, мисалы, тоже треугольник чийди, өстү, кайра мына уже медвежка башталды. Буга окшогон дагы кайсыл монеталар. Litecoin, мисалы, Litecoin тоже треугольник чийип атат достор. Бул дальше өскөн атат. Мен бул боюнча да видео тарткам эмесминби. В общем, Телеграмга жибергем да. Ушуларга окшоп, могул биткоин кэш тоже треугольник чыгат достор, мындай кылып өскөн атат да, мындайча айтканда техникалык анализ кылсак болот. Мындай кылып треугольник чыгып атат. Достор, треугольник качан чыгат? Перед последний волнада треугольник чыгат. Разница жок, бычий рынокпу же медвежий рынокпу, либо мындай нисходящий тренд, либо восходящий тренд деп коет да, негизи өзүнүн тилиндечи. Мисалы, ошол боюнча сүйлөсөк, восходящий тренд болуп атканда буга чейин волналар бар да, 1, 2, 3, анан могу 3-чү волна, анан маяк 4, анан 5-чи. 5-чи волна последний, 5-чи волнадан кийин смена тренд болуп, медвежий чөт да. Ошол треугольник ошондо перед последний демеде волнада могу треугольник чыгат көп учурда. Бул даже нисходящий медвежий рынок болуп түшүп, волна менен түшүп келатканда дагы ушинтип треугольник чийип туруп, анан последний бир волна чөт дагы, анан кайра смена тренд болуп, кайра бычый эме башталат да. Буга көп убакыт кетет да негизичи. Ошондой эле бул треугольник чыгып атат, азыр ошону белгилеп алабыз достор. Адашып кетпеш үчүн мындай A, B, C, D, E ушуну менен белгилеп алсак болот, чтоб бизге удобно болуш үчүнчү. Достор, Е волна боюнча мурунку видеодо түшүндүргөм. Бул обязательно маяка келбей көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Иногда келип да көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Кандай болуп? Мисалы, азыр маяктан монитор отуруп түшүп маяка чейин, анан көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Каяка чейин түшүшү мүмкүн, азыр ошону FIBA менен таап алсак болот достор. Мына могу эмени алабыз, D-га коебуз. Могу 2 волнанын эмесин алып туруп, могуга койдум да, точка. Койгондо FIBA айтып атат бизге. Так. Могул жака чейин түшүп туруп, көтөрүлүп кетиши мүмкүн деген сөз да, могу. Бирок 100% ушуга чөт деген сөз эмес достор. Буга түшпөй эле көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Түшүп да көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Түшсө канчага чейин чөт? $120 деп турат, көрдүңөрбү достор. Менин оюмча кандай? Маяктан трендти тешип өттү. Мен ойлогом, мындай түшүп келатканда, значит, чото 120га чейин чөт болуш керек, ушактан сатып алайын деп пландап аткам, но бул уже трендти линияны тешип өтүп, ретест кылып, мисалы, дневной коеюнчу, көрдүңөрбү, мына тешип өтүп, ретест кылып, уже дальше өсүп кеткен атат да, менин оюмча. Бул туура эле негизи. Е деген бир аз отскок берилип өсүп кетиши мүмкүн. Мисалы, мына пример көрсөтөйүн, XRP монетасы кантип өскөн. Тоже көрүңөр, буга жеткен эмес. Е волнада бир аз отскок берилип өсүп кеткен. Мисалы, Binance Coin кандай болуптур. Тоже мына Е волна, көрүңөрбү? Буга чейин жетпей эле бир аз отскок бергенде дальше өсүп кеткен. Ошол сыяктуу эле биткоин кэш дагы $120 түшпөй эле өсүп кетиши мүмкүн. Мен ойлоп аткам, түшүп келатканда, значит, 120га чейин түшүшү мүмкүн деп, но бул наоборот түшпөй эле өскөн атат да достор. Каяка чейин өсүшү мүмкүн, ошону кантип табабыз достор? Тоже Fibonacci'ни колдонсок болот.
Анын үчүн муну колдонобуз. Мына эге если ушактан ушул жактан разворот болуп өсө турган болсо ушакка коебуз. Если жок, могу дальше монитор ылдый түшүп маяка чейин чыга турган болсо, мону буга эмес, аяка коебуз да, ушакка чыга турган болсо. Если аяка түшүп эле маяктан көтөрүлө турган болсо, ушакка коебуз. Анан бизге мына айтып атат, каяка чейин өсөрүн. Муну кайсыл линия менен горизонтальный линия менен белгилейли. Мына биринчи цел 1600гө чейин чыгат деп атат минимум. Экинчи цел 2800, үчүнчү цел уже 5000, где-то вот 5000, 4000 ушунча долларга чейин, 5000 долларга чейин өсүшү мүмкүн деп Fibonacci көрсөтүп атат. Муну дагы бир вариант бар достор. Монтип атап алсак болот. Обычный которуш керек ал үчүн. Волнанын эмеге чейин алып туруп, колдометип көрөбүз. Мына тешип өткөндөн кийин каяка чейин барышы мүмкүн. Аяктан тешип өтөт да. Логарифмический отурабыз. Ылдыйраак жүрөбүз. Мына бул тоже где-то 2900, мына бул 786 тоже айтып атат, ушакка чейин келиши мүмкүн деп атат достор. Мына могул жака чейин 3500, где-то 4000 ушул жака чейин жетиши мүмкүн деп атат. Но кандай кылыш керек достор? Кандай кылып сатып алыш керек ушундай моментте? Мен лично кандай кылам? Бул жактан бизде мындай 50 на 50 болот да достор. Могуга чейин түшүп да көтөрүлүп кетиши мүмкүн, түшпөй да көтөрүлүп кетиши мүмкүн болот да. Анын үчүн мындай кылам мен. Мисалы 100 000 сомго алайын деп чечтим деп ойлойлу достор. Мисалы 100 000 сом 100% кылабыз. 50 000 сом ушул жерден сатып алам, 593 долларданчы. Если допустим ушинтип түшүп 1000, могул 20га чейин түшсө, ушактан дагы 50 000 сомго сатып алам. Ошону общий 100 000 сомго сатып алган болом. Усреднение болот да, биздин точка входубуз автоматически жарымына чейин чөт. Биз дегенде 593 доллардан эмес, 240, могул 200 доллардан сатып алган болобуз да, усреднение болот. Анан дальше ушуну кармайбыз. Если сразу ушактан өсүп көтөрүлүп кете турган болсо, мен тийбейм, просто ошо 50 000 сом эле плюс боло берет да, 50 000 сом албайм да, калып калат. Ушундай кылам. Могу биринчи цел 1600 доллардан 30% сатам ушакка жеткенден кийин. Экинчиси мисалы 2800, 3000 долларга жеткенде дагы 30%, анан 5000, 4000 уже последний калган 30% фиксировать этем. Почему? Потому что смена тренд башталат достор. Маяктан ылдый чөт по-любому. Ошон үчүн сатыш керек, маяктан уже фиксировать этип башташ керек да. Мен лично ушундай кылам. Силерге да советую. Ошол достор. Азыр силерге бир нерсени көрсөтүп коеюн. Бул сызыкты эмнеге маяктан алып келдим, непонятно алып калышы мүмкүн. Мисалы Binance Coin. Мына көрүңөр, могул деген маяктан алып келгем. Мына тоже ушуга чейин өскөн, бир аз эле разница мына. Ушуга чейин өсөт дегенди түшүндүрөт да бул достор. XRP тоже мына. Муну да мындай кылсак болот, могу менен өлчөсөк болот. Могу последний волнасы менен алып келебиз. Аяка коебуз. Көрүңөрбү? Тоже мына ушака чейин жеткен. Ушинтип таап алсак болот. Бул эми 100% ушака жетет деген сөз эмес, но бизге жардам берет да, ушул кантип табабыз деген вопроскочу. Тоже ушундай достор. Биткоин кеш өскөн турат, өзүңөр байкагыла достор. Все, салам алейкум.